Кепилдик фонду мындан 5 жыл мурда түзүлүп жаткан учурунда капчыгында 282 миллион сом бар болчу. Жаңы түзүлүп жаткандыктан көпчүлүк иштеп кете алабы же аты бар заты жок мекеме болуп калабы деп сын көз менен карашкан. Бирок 5 жылдан кийин бул мекеменин капиталы 2 же 4 эмес 15 эсеге чейин өстү. Түзүлгөн себеби бул ишкерлер насыя алып атканда күрөөсү төмөнүрөөк бааланып, керектүү көлөмдө насыяны алганга мүмкүнчүлүгү болгон жок болчу. Биз изилдеп көрсөк 30%-тан 40%-га чейин ишкерлер насыя алып аткандар ушундай проблемага туш келип атканда, анан ойлонуп эмне кылып кантип чечели десек, ушундай кепилдик фонд түзсөк, биз өзүбүздүн кепилдигибизди берсек, алар керектүү суммадагы насыяны алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр кепилдик фондунун капиталы көбөйүп 4 миллиард сомдон ашты. Ийгиликтүү иштеп жаткандыктан өкмөт анын көлөмүн 6 миллиард сомго чейин колдоону көздөп жатканын каржы министри Акылбек Жапаров айтты. Биз айткыбыз келет, кепилдик фонд абдан керек болчу биздин Кыргызстанга. Мындай мүмкүнчүлүк башка бир финансылык институттар бербегендиктен биз ошол фонд менен жакшы иштешип атабыз. Азыр кепилдик фонду тейлөө аймагын кеңейтти. Кызматташууга кол сунган багыттар дагы көбөйдү. Өзгөчө элди кыйнаган пандемия учурунда ишкерлерге аба суудай керек болуп, ар кимден акча издетпей, аларга миллиард сомдон ашык каражат бөлүп дем берип турду. Экструден корм чыгарып аткам, анан чыгаруусу азыраак болчу, саатына бир 50-60 эле чыгарчу, анан ошону жетпей аткандан көбөйтөбүз деп кайрылсам, жаптуу бир 2 миллион тегерен турат экен. Ага мен мүмкүнчүлүгүм жок эле, анан гарантийный фонд кайрылсам ошол жетишерлик сумманы гарантия кылып берди, алып келип азыр иштетип атам. Эң башкысы кепилдик фонду өзүн кыска убакыт ичинде финансылык жактан туруктуу иштеп кете алган түзүм экенин даана көрсөттү. Булардын ийгилик менен коштолгон тажрыйбасын азыр коңшу өлкөлөрдөн келип үйрөнүшүүдө. Очень немаловажный момент. Эң бир маанилүү учурдун бирин айтсам, азыр кепилдик фондунун түзүлгөндөн берки тажрыйбасын биздин коңшу мамлекеттер келип үйрөнүп кетип жатышат. Муну биз Кыргызстанда жаралган, туруктуу иштеп жаткан ийгиликтүү долбоордун тышка экспорттолушу деп айтсак болот. Кепилдик фонду ийгилик менен иштеп кете алаарын далилдеди. Эң башкысы жүздөгөн ишканалар жаңы түзүлүп, анын аркасы менен миңдеген адамдар жумуш табышына себепкер болуп жатат. Бүгүнкү күндө эл үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы абдан маанилүү жумуш жасалып жатат деп айтсак болот. Кепилдик фондунун өнөктөштөрү ушул учурда элге 10 миллиард сом насыя берди. Эң маанилүүсү акча тыйын тартыш болгон аймактар өнүгүшү үчүн ошол жактагы ишкерлерди колдоп кепилдик берип жатат. Каржы секторунда ийгиликке жетишип жаткандыктан азыр булар менен банктар, эл аралык уюмдар, өкмөт бардыгы кызматташууга кол сунуп жатышат. Тариел Чуңгулов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.